Жаран деген ким? Жаран укуктук негизде белгилүү бир мамлекетке таандык адам. Жаран кеңири укуктар менен эркиндиктерге жана белгилүү милдеттерге да эгедир. Айкын мамлекеттин жарандары өзүнүн укуктук абалы боюнча чет элдик жаран жана ал мамлекеттин аймагында жарандыгы жок адамдар айырмалуу. Алып айтсак, саясий укук жана эркиндиктерге жаран гана ээ боло алат. Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында жаран аталгысы менен эгер мыйзамда башкача аныкталбаса, бардык жеке адамдар түшүнүлөт. Мисалы, Кыргыз Республикасынын жарандары чет элдик жарандар жана адамдын жарандыгы жок адамдар болот. Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо дагы Кыргызстандын жараны болом дегендер Кыргызстандын жерлерине суктангандар аз эмес. Алардын бири түрк журналисти Атык Бала 10 жылдан бери Кыргызстанда иштейт. Ал бул жактан жубайы менен таанышып, көптөгөн досторду тапкан. Кыргызстанга эмне себеп менен келип калдыңыз? Бул жакта эмне менен алектенесиз деген суроого ал мынтип жооп берген. Кыргызстанга 1995-жылы студент кезинде келгем. 1 жылдан кийин Заман Кыргызстан гезитинин жаңылыктар бөлүмүндө менеджер болуп иштеп баштадым. Мен Кыргызстанды ушунчалык жагымдуу окуялар менен издейм. Анткени жубайы менен ошол жактан таанышып, үйлөнгөнбүз, деп жооп берген. Кыргызстанга алгач келгенде элдин достугу жана ачыктыгы таңдандырган. Ким менен гана таанышпайын, мага суроолорду берип, мени жакындан таанууга аракет кылышкан. Дагы бир таасирленткени жаратылыштын коозугу. Ар бир адам Кыргызстандын жараны болгондуктан өлкөнүн гүлдөп өсүшүнө чоң салымын кошуш керек. Келечек жаштардын колунда демекчи, мамлекетти биз алдыга жылдыра алабыз. Эгерде ар бир инсан жер тилкесине жылына 3-4 мөмө дарак отургузса, биздин жер кандай ажайып керемет болот эле. Орус жазуучусу Чехов айтмакчы, биз дагы өз жер тилкебизге 4-3 жок дегенде 1 мөмө дарак тиксек, анда биздин деле жер тилкебиз ажайып кооз болуп калат. Бир эле коозду бербестен жаратылышыбыз тазарат. Ошондуктан биз бүткүл күчүбүздү жумшап, өз өлкөбүздүн келечегин оңдошубуз керек. Качан гана өлкөбүздүн экономикасы оңдолгондо, мекенибиз алдыга жылат. Менин улутум кыргыз болсо да, мен сүйүктүү мекенимдин жаранымын. Мен Кыргызстандын өсүп гүлдөшүнө бүткүл аракетимди жумшап жардам берем. Мына силер карагыла, биздин жашаган өлкөбүздүн жаратылышы тоолуу өлкө, абасы таптаза, айланасы жапжашыл жана ошондой эле туризмге бай. Мен Кыргызстандын гүлдөп өсүшүн каалайм.